ар бириңиздерге суроо да бул. Мектептин ичине кирип жөн эле өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар үчүн 7 сомдук тамак жеп көрдүңүздөрбү? Ушунчалык бала деп атабыз, мамлекет деп атабыз, калп эле күймүш болуп кулакка лапшаны илип атабыз. Чындыкты карайлык. Азыр бул жерде бирге отурган урматтуу депутаттарыбыз айтып аткандай, бирөөңүз кирип 7 сомдук тамакты жеп көрдүңүздөрбү? Мындай жөн эле айтып көрсөңүздөр, кирбедим, жок кирбедим же кирдим. Кызык болуп атат. Продуктылар кымбатта электе биз кирип карап жакшынакай кымбатта электе тендер өткөрүп жакшынакай поставщиктер келчү. Анан продуктылар кымбаттай баштаары менен дароо Минфинге мындай да бардык, саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте кат жаздык. Айттык да бизге ар бир райондон, региондон телефон чала башташты. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп атам. Мага менин суроома эле жооп бериңиз, башка эчтекеси жок. Кирип жеп көрдүңүзбү деп атам. Кымбаттадыбы, арзандадыбы деп мен вопрос бербедим. Мага ошол эле жооп берсеңиздер, баарыңыздарга эле таандык. Кааласаңыз жаныңыздагы ага эжекелер жооп берсе болот. 7 сомдук тамак жеп көрдүңүздөрбү? Кымбаттаганга чейинби, арзандаганга чейинби деп мен суроо бербедим. Так бир суроо бердим. Ошого эле жооп бериңиз. Мындайда келгиле суроо бергендей мага мүмкүнчүлүк бериңизчи жооп бергенге дагы. Анткени мындайда тамакты жеп көрдүңүздөрбү? Балаңызды же небереңизди жетелеп барып, мектепте жөн эле кызыгуу менен жеп көрдүңүздөрбү? Ушу 7 сом суроого жооп бергенге мага мүмкүнчүлүк бериңизчи, суранам. Мүмкүнчүлүк берип атсам, сиз около сөйлөп вокруг около эмес. Мына бир жолу